Туугандар, Кыргызстанда карыялар үйүнөн бир апа болсо да өз үйүнө, балдардын үйүнө келип отурат. Бул окуяны мага айтып бергенде өтө сүйүндүм эле, кубандым эле, көздөн жаш тегеренди эле. Эмнеге сүйүнбөй койбойсуң? Анткени биздин апалар, энелер мынакей алтындай болгон апаларыбыз аман болуп, ден соолуктары бекем болуп, ошо балдарынын алдында балдарынын кызматын көрүп, урмат сыйын көрүп отурса, канчалык сүйүнөсүң? Ушинтип туура эмес иш болуп, карыялар үйүнө барып калбастан, мисалы, каралбай калбастанчы, апалардын мээримин, апалардын жүрөгүн караңыздар. Мисалы, апа 80-ге чыкса, баласы 50-60-тарда болсо, ага да камкор кылып, сарсана болуп, чалып, сурап, мисалычы, муну көрүп эле жүрөбүз, угуп эле жүрөбүз. Ошон үчүн апаларыбыздан жакшы сөздөрүбүздү, жакшы мамилелерибизди, жакшы кызматыбызды аябайлы. Колдон келген аракетти кылалы, колдон келген аракетибиздичи. Баарыбызга тиешелүү да, мейли аял болуңуз, мейли эркек болуңуз. Эми окуяны айтып берейин. Бир байке таанышын дааватка 3 күнгө алып чыккан аракетин кылат. Мейли деп чогуу чыгып келет тиги таанышы. Даават биринчи күнү жакшы эле болуп атат, экинчи күнү болуп атат, үчүнчү күнү тиги таанышынын мындай маанайы жок дейт да, настроениясы жок, эмне болуп атат, кыжалат болуп, даават жакпай калдыбы деп да ой кетти дейт. Ушундай дааватка алып чыкты да тиги, анан баягы аракет кылыш керек да, кайра жакшы мамиле кылып, ушундай кылыпчы. Анан жакшы мамиле кылам дейт, сүйлөйм дейт, сүйлөшөбүз дейт, жакшы эле маанайың жакшы эле жакшы эле деп коет дейт, мындай кыска нуска сүйлөп элечи. Башында жакшы эле болуп аткан дейт. Андан кийин 3 күнүбүз бүттү дейт, үйгө кетели деп атсак, анан менин машинам тиги дааватка алып чыккан кишинин машинасы менен барышкан экен. Анан машинама отурдук, кеттик дейт. Анан айда деп эле мындай кичине мындай маанайы жок да, настроениясы жок. Айда деп эле анан макулдан үйгө десем, жок мындай айда, тигиндей айда деп эле башка жака эле айдап атып дейт. Анан мынтип айдап барып анан келдик дейт. Мен да билбеп турмун дейт. Келип карасак эле карыялар үйүнө келдик дейт да. Бир адресте экен, адресин эле унутуп калдым. Анан эмне болуп атат түшүнбөй атам дейт тигичи. Анан эшикти катуу жаап эле чуркап кирип кетти дейт. Кирип барып артынан кирип барсам, тиги жана таанышы бир апаны өпкүлөп эле, бутунан өпкүлөп эле, кечирим сурап эле, апа кеттик эле деп эле ыйлап эле ушинтип атат дейт. Анан кийин айтып берип атат дейт, тиги таанышы көрсө, ал апасын, жанакы таанышы апасын карыялар үйүнө таштап койгон экен да. Колунда баары жакшынакай эле үй бүлө экен. Неге десе, үйдөгүлөр менен, келинчеги менен, карабайсыздар, балдары менен кеңешип эле мындай орусча айтып берип атат да. Тиги балдары, аялдары айтып атат экен да. Так, смотри депчи. Нам маме сейчас грустно, видишь, она дома одна сидит. Ал тияка карыялар үйүнө киргизип койсок, там у нее подружки появятся. Ушинтип сүйлөшүп, таанышып, алар наоборот жакшы болот. Биз будем же ее навещать деп ушинтип эметти дейт да. Анан ошол ойду эме ойлонуп берип, анан баягындай кеңешип, карыялар үйүнө апарып коюшкан экен да. Мындай кандай десем, мындай жакшы ой менен, жакшы ниет менен дегенде, бирок шайтанга алданып, мисалы, Кудай сактасын, эми карыя эми өз апасын, өз энесин ошол жака апарып канчалык мындай акмакчылык эле да. Анан көрсө дааватта жана эметип, Аллах Таала жүрөгүн ачкан экен, караңыздар. Аяктан мынакей Куран үйрөнүп, намаз окуганды үйрөнүп, жакшы адам болгонду үйрөнүп, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып атып, өзү ошол Аллах Таала ачып коет да сырларычы. Жүрөгүн ачып койду. Анан кыжалат болуп, ошо барып энесин алып келген экен да үйүнөчү. Анан ошо айтып берип аткан байке айтып атпайбы? Бүгүнкү күндө дейт, дааваттын себебинен бир апа болсо да үйүнө келдим. Канчалык бул жакшылык деп атат да. Ансыгандай туугандар, ушундай дааваттын берекетинен Аллах Таала көп адамдарды оңдолуп атат да, оңдолуп атабыз. Канчалагын билет. Мисалы, мен деле дааватка чыгалык да намаз окуп, анча-мынча илим алып эметип жүргөм, бирок дааватка чыккандан кийинки илим, дааватка чыккандан кийинки намаздар баары бир айырма болот да, туугандар. Мисалы, мен сүннөттү деле билбечү экенмин деле, негизи, чын айтсамчы, билсем амал кылбачу экенмин. Дааватка чыгыш менен, мисалы, ажаткана кандай туура кирип чыгыш керек, жатканда кандай, тамак ичкен кандай. Чубак устаз Раматылык айткандай, даават бул ходячий медресе деп айтпады эле, практика жүзүндө үйрөнөт экенсиң да. Ошонун баарын амал кылсаң пайда болот экен. Ушул сыяктуу дааватта өтө көп да. Мынакей бул дааватка чыккандар билбеши мүмкүн, муну эми койчу, ушундай окуяңды деп айтышыңар мүмкүн. Бирок мен суранам, могу комментарийде дааватка чыккандар комментарийге жазып коюңуздарчы, башыңыздарына дааватка чейин кандай элеңиздер, дааватта кандай мындакей бир башкача сезимдер болот, оңолуу аракеттери болот. Ошону сиздер башыңардан өткөн окуяларды жазып кетсеңиздерчи, окугандар чын эле ушундай турбайбы деп бир маалымат алып калалы. Аллах Таалам ушул сөздөрдү туура түшүнүп жана амал кылышка баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Бул сөз менен, бул насааты менен, эскертүү менен айтайын дегеним, апаларыбызды сыйлайлы, урматтайлы, апаларыбызды кадырлайлы, жакшы мамиле кылалы. Аллах Таалам ыраазы болсун.